Bul jerdi jaylo dep koyot, jayloda jaşıl çöp bolot, jaşıl çöp degen sыс bolot, otursan jambaş tıs bolot. Andıktan özüңөрдү сактаңар, жайлоого келген атайын, кезиңерди сактаңар. Агайын туган эл келди, курбу курдаш тең келди. Мындай этнолагер дегенге эл чогулуп дем берди. Силерге ырдап берсем деп алуулуңар термелди. Бирок стойка мага таба албай, жемоосун оңдоп кала албай. Алымбегинин биякта кыйналып атты туратта. Анысы бирөөсү үстөл көтөрүп жетип келди тиякта. Биз эми таластан чыккан төкмөбүз, үстөлгө отуруп алып ырдасак бүктөлүп калат өпкөбүз. Ошон үчүн жөн эле туруп алып ырдайын, көпчүлүктүн көңүлүн буруп алып ырдайын. Ортоңорго буйруса чыгып алып ырдайын. Колумдагы черткеним бул токтогулдун комусу, буга микрофон карма бербесең угулбай калат добушу. Бирок ата бабам жайлоодо микрофон стойкасы жок элең өскөн болчу. Дал ошонун сыңары микрофону жок убага. Антсе да мына эл менен амандашып туралы, санатымды айтаң электе саламдашып туралы. Бишкектен бери жеткенче тетиги сайдан өткөнчө көзүбүз биздин төрт болду. Машинанын алдылары ташка улам тийип бир чачыраган өрт болду. Эптеп жеттик бир жерде, жеткен үчүн албетте ырырдадык силерге. Жолдору бир аз чуңкурчак, бирок келген жер сонун жер экен. Ушундай жерди ээлеген кыргыздар кыйын эл экен. Арчалынын жогору, арчалуу сонун төр экен. Айланасын курчаган арка бийик бел экен. Ушундай жердин ичинде лагерь кылган сонунда. Бирок бир нерсең айтам оюмда, мынабы жерди карасам тоосу дагы кыргызча, соосу дагы кыргызча, үйлөрү дагы кыргызча, сүйлөмү дагы кыргызча, тамагы дагы кыргызча, жамагы дагы кыргызча, келиши дагы кыргызча, көрүшү дагы кыргызча, оюну дагы кыргызча, сонуну дагы кыргызча. Бирок айта кетсем бир нуска этнолагер деген сөз болуп калат экен орусча. Ал орусча сөз негедир келбей жатат комуска. Бирок ошонун атын кичине оңдоп койсок болобу. Айтар сөзүм болду, могу жерде билимдүүлөр толтура, билими менден жогору. Ортого чал салып баарыбыз ал маселени да чечели. Этнолагер дегенди кыргызча бир өзгөртүп кетели. Анткени кыргыздар менен бийиктесин ала тоо кыргыз мекени. Көчмөндөр лагерь деп коет, лагерде эле орусча барып кеп болот. Андан көрө кыргызчалап кыйла сөз кылсак сөз болот. Албетте бул менин тилек сунушум, бирок ар кайсы жерде чыр чыгарып ырдоо эмес жумушум. Анткени кыргыздын көбөйтсөк деп жатамын түпкүлүктөгү угутун. Мынабы жерде карасам аталар бар, апа бар, алар берген бата бар. Алардан алса батасын жаш балдар нерден такалар. Бирок акылмандар кеп айтат, билесиңеринен айтат. Келечек жаштарыңды көрсөтчү, эртеңки күнүңдүн кандай болорун мен айтып берейин деп айтат. Бирок жаштарыбыз кандай жолдо баратат. Айлананы карасак, оң жагың деле саясат, сол жагың деле саясат. Бешикте жаткан балада тура калып сүйлөсө саясатты талашат. Саясат деген сасык иш, ага кирген адам адашат. Андан көрө топтолуп тоонун келип койнунда ушундай сонун иш кылсак жарашат. Айланайын жаш балдар, туура жолду баскандар, силер жайлуу акындар, толтураң айтчу дастан бар. Ыймандуу болсо жаш балдар, мамлекет оңолот. Азыркы жеп жутарлар билесиз бир убакта жоголот. Ушул балдар келишет, бүгүн берсек тарбия, кийин кайтарып бизге беришет. Анткени уядан көрсөң эмнени, учканда ошону албайбы? Бүгүн бербесек тарбия, эртең кемчилик болуп калбайбы? Ошон үчүн атене бүгүндөн баштап чамдайлы. Жалаң чипсы жеген жаш балдар эми чучук жешет турбайбы?
kuksi jegen jaş ballar emi kuyruk ceşet turbayba. Buna tetigi jerde görgülü kulundarın baylatıp savadağımız kaynatıp aldına cılgı aydatıp aylanasın toldurup dastarkonun jaynatıp jaş baldardı çakırıp jalan boz üylörgө batırıp jamgırzasa şıtırap boz üydün içi geremet gökşiverdin üstünde tamandar jürse tevelep gede jaş bala bolu gözüngde gelgin gelet bir yerige baktılı baldar ekensin erdep men suktanıp atam silerige bolboso borbordoğu jaş baldar jalan balkonda jaşap jatkandar alarga atayın el tarabынан balkonçik degen attar var al balkonçikler alganday balkonçikler arganday aytayın sözdü tarman taymanbay telefon menen YouTube'dan çıkpay kaldı balkonçik kaada söktü murasты ukpay kaldı balkonçik kırgızdın saltı kandayın tutpay kaldı balkonçik biz aytkan kengeş murastar jukpay kaldı balkonçik balkonçiklerdi çakırıp boz üylörgө batırıp sonun kepterden kurala gelecekte buyursa kıyındıktın barısın uşul bilimdik menen jıgalı bирок iştin uyuşturup jatışkan ağalarım mınavı kulağına şıvırap yerinderi kıvırap siz Alınbekке şıvırasanız ağlığa kanti uğulap Muhtar ake uqsanız sözümdü kabul tutsanız menin jelke jakta gözüm jok biraz bere girek çıksanız men sizdi karap alıp aytayın ayta turgan sözümdü bağlap alıp aytayın jasagan işleriңizди санап alıp aytayın etnollageringizge kelip ырдай бербейм ай сайын өзү Muhtar деген ким эле илгери эстрада жылдыздардын бири эле ошондон бери Байкемдин жаттап алып ырларын далай жерде ырдадым уккан сайын жыргадым бирок ортодон таштап койду сахнаны Байке бекейим деймин деп ыйманын андан кийин мен көрдүм кинону көздөй жылганын азыр таң калып жатам суктанып момундай ишти кылганын мунун албетте Байкем мекен үчүн деп турганын мен да тилейм ишиңиздин бийикти көздөй жылганын бирок Байкем жалгыз эл эмес Нурнускан эжем жандаган жалаң ийгиликтерин арнаган ушунчаң иштин ичинен сонун ишти тандаган бу силердин жасаган эмгегиңерге таң калам ишиңерге ийгилик эсен аман жүргүлө элди журтту сүйдүрүп бийик тоонун балдары бийик болот турбайбы бийикти кылган ар бир иш ыйык болот турбайбы ыйык кылган жумушта андай болсоң адамдар сылык болот турбайбы сылыгандай уулдардан ага тууган элимде үмүт болот турбайбы бийик жердин үстүндө күлүп минген жигиттер күлүп болот турбайбы анда эмесең о Байкең ак тилектиң ырдайла ишиңер ушул тоодой буйруса бийик болсун деп тилейм ар бир кылган ишиңер ыйык болсун деп тилейм абасындай бул жерден таза болсун деп тилейм жасаган ар бир жумушуңар нака болсун деп тилейм алганыңар Кыргызстан жалаң бата болсун деп тилейм мына кыргыздарда кеп айтат билесиз да эмне айтат арча өскөн жерлерде микроб болбойт деп айтат микроб жок жерлерде саясат болбойт билесиз андайды кыргыз көп айтат саясат деген билесиз негизиң акылмандар кеп айткан саясат менен колбасанын эмнеден жасалаарын билгенде эч ким жолобойт эле деп айткан а саясаттан тышкары шаарда калды жанагы саясаттын ызгары тазалар келди топтолуп мынабу жерде бүт баары таза жерде эч качан адамдын болбойт душманы анда Нурнускан эжем экөөлөп могу жаш балдарды жетелеп силерге аманат кылып ата энелер балдарын берип жатышат анда баккылаңанын көпөлөп асыл жолду үйрөтүп акын жолду үйрөтүп бийлик эмес калкына жакын жолду үйрөтүп бет мандай эмес манастай баатыр жолду үйрөтүп человек паук деген жок биякта честный жолду үйрөтүп местный жолду үйрөтүп алар менен олтуруп диалог кылып сүйлөшүп буйрусак ийгиликтерге силерди жетет деп ойлоп жатамын туура жолду мен көрүп эсептеп ойлоп жатамын ал эми мынабу жерге келгендер ак батасын бергендер апалар жана аталар баарыңар берчү батаңар ушундай керемет жерде баарыңар керемет узак жашаңар
жаңар. Емин эртеден бери карата акын деген ырда саак 6 саат болсо да төгө берет экен да. Олтургандар балли деп көрө берет экен да. Просто колу талып кеткендер байкатпай туруп ичинен сөгө берет экен да. Анда уруксаатты берсеңер ушуну менен кетем да. Ырымдын ушул аягы айтылбай калды каягы. Айта берсең алынын жанагысы жанагы, баягысы баягы. 6 саат болсо да акындардын ырынын түгөнбөйт экен аягы. Анда ээлеп албай сахнаны бистаң этекти көздөй таялы. Мен да бүрөнүн баласы, бакылдатпай кечкери гана бир колду чабады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алы Туткунжу кол чабуулар болсун.